менен салам алейкум деп учурашкандын айырмасы бар. Негизинен айырмасы жок, бирок адат болгон нерсе, сүннөт болгон нерсе ассаламу алейкум деп айтылыш керек. Себеп дегенде саламун алейкум менен ассаламу алейкумдун айырмасы алиф лам лил джинс, салам аттуунун бардыгы, тынчтык аттуунун бардыгы сага болсун деп, дүйнөдө канча салам болсо, дүйнөдө канча тынчтык болсо, ошонун бардыгын сага арнадым деген сөз ассаламу алейкум. Ал эми саламун алейкум деген сөз бул ошо бир гана саламды арнадым деген сөз. Кур'ан-ы Каримде саламун алейкум деген мааниде айтылган аят келет. Ошондуктан маанисинде кантип айтса дагы туура келе берет, бирок ассаламу алейкум деп айткандагысы бул сүннөткө туурарак болот. Мисалы үчүн Иранга барсаңыз, ал жердеги адамдар саламун алейкум деп саламдашат, ал эми башка дүйнөнүн бардыгында ассаламу алейкум дейт. Биз дагы ассаламу алейкум деп алиф ламды кошуп айтсак көбүрөөк сооптуу. Assalamu alaikum ustaz. Wa alaikum assalam wa rahmatullohi wa barakatuh. Ustaz, sizge bir sorum бар эле. Мен кайнатама күйөөлөрүм аш берейин деп атат да. Айылдагы молдолор болбойт. Сен анын чоң атасына аш берилген болбосо болбойт деп туруп, ошол туурабы, туура эмеспи? Канча жыл болуп өткөнүнө? Кайнатам өткөн көп жыл болуп кетти, 10 жылдан ашып калган. Ошо чоң кайнатага өткөрүлө элек болгон үчүн буга болбойт деп айтып атышабы? Экөөнү кошуп койсо болбой экен, чоң атасы атасына деп. Ошондой кылсак болот? Боло берет, эмне үчүн болбойт, ошентип эле. Бир күндө эле, башка 2 күн шарт эмес. Маш деген сөз болот дегеним, бул бир күнгө белгиленбейт, анткени сөз түрдө 1 жыл, 2 жыл деген жок, качан колунан келгенде болот деген сөз да. Ошон үчүн ошол атасын, чоң атасын, Адам алейхиссаламга чейинки чоң аталарын баарын кошуп туруп деле Кур'ан окутуп койсоңор, иншалла боло берет. Эч зыяны тийбейт. Рахмат, Бактылуу болуңуздар, Аллах ыраазы болсун. Кийинки угарманга нөөбөт келди. Урматтуу бир тууганым, кулак сизде. Бирок байланыш үзүлүп калды, урматтуу бир туугандар. Биз 680606 телефон номер аркылуу сиздер менен байланыштабыз. Ош жана Жалал Абад облустарында 95-3, Элем Ысык көлдө 105-5, Таласта 106-1, Таласта Манастын күмбөзү бар. Ошол күмбөзгө барып сыйынган таптакыр туура эмес. Бирок ошол жерге тарыхый жер катары барып, Каролдөөгө чыгып, ошол жерден Кур'ан окуп келсеңиз зыяны тийбейт. Бирок ошол жерге барып бир нерсе сурап, ошол жерге барып сыйына турган болсок, анда биз албетте ширк кылып алабыз. Ал эми Нарын жергесинде 163, Нарын жергесинде, ал эми Баткенде 105-5, ал эми Бишкекте кадимкидей эле 88-5 чыгында сиздер менен биргебиз. Угарманыбыз бар, кулак сизде. Угарман. Угарман. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullohi wa barakatuh. Айтыңыз. Bizde ayında 4 may, 5 may, bir jumanın içinde olup кетип атат да. Ошону молдолор ошо бир күнгө койбойт да жумалыкты. Баланчанчы күнү ошо 4 күнгө белгилеп коет. Ошол туурабы, туура эмеспи? Жок, адамдар өлүп калса 4төн 4 күндө коюп атышабы? 4 күнгө коюп атат да, 4 күнчү. Жок, 4тө бир күндө өлгөнмү негизи? Жок, bir жуманын içinde ошо 4 чогуу кайтыш болуп атат да bir жумадачы. Ошолордун жумалыгын ошо 4 күнгө коюп коет да. Жумалык деген эмне дегени? Жумалык дегени? Бир жума сайын Кур'ан айтат да. Жетиликпи? Болбогон кеп 4төн жок кылып коюш керек. Анан экинчи суроо. Айтта битирип атпайбызбы биз, бир сабагачы. Анан ошону бизден мечиттин имамы өткөндө мен айтамаса биз башка жерде окуп калдык. Ошону айтты, неме депчи. Битирди ар бириңердин тизмеңерди юбилейиңерди канча киши экениңерди билебиз. Бүттүгүн мечитке алып кирип береңиздер дептир да. Анан ошол туурабы, ошо тизмесин алып койгонбуз барын ошентип айтты да. Мечитке бериш шарт эмес, адамдар өздөрү билип деле жардыларга берсе болот. Анан кийин жары таппай калган, кембагал таппай калгандар мечитке апарып берсе, молда апарып берет деп үмүт кылабыз да. Анан экинчи суроом. Анан таксырым. Суроодон мурда. Айылда бир молдо, ошо молдо бечара кыйналып эле жүрөт негизичи. Ал ушу молдонукун эсептеп, алган эсептеп, өлүш эсептеп чыгарыштар көп болуп кеткен, бухгалтер, ревизорлорчу. Өзү бир молдо бар. Өлсө ошого чуркайбыз, үйлөнсө ошого чуркайбыз. Бак скорый помощьтой, милицияда түнү күнү дөбөй келет таксырым. Анан молдонукун эсептегендер айтышка эсептебей молдонукун деш керек. Анда өзүң молдо болду айтыш керек да. Келиң ошентелчи. Молдону эсептеп аткан бирөө келгенде сен жөн отур, молдого тийишпе, молдонун кепичин кыйшык дебе деп койсок жакшы эле болот. Бул молдо жыргагандан молдо болгон жер жок, жердечи көбүнчө. Ошондой кылып. Айтыңыз.
Малдың садақаның жаңағы Зекет. өлшеміш зекетін медресеге апарып беріледі да, мысалы үшін қарлардың үйіне өзі болмай болады. Себебі қиналып жатқан үйлерге. Ансе деле берсе болот. Ошол медресеге апаргандан мурда өзүңүз таанып билген тааныштардын кыйналып турганына берген эң жакшы болот. Туугандарга биринчи. Андан кийин медресеге мамолдоке таппай калгандар апарып берсин деген го. Медресеге да берген жакшы албетте. Анан ошо биринчи туугандардан баштаган жакшыраак болот. Алло. Кулагым сизде. Ассаламу алейкум кажидам. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Бізге бере тұрған сұрам біреуінің атасы өткеннен кейін имам 30 пара Құран өзі оқышты білбейді да. Ошоны дамлаларға, қарларға атам марқұмына арнап Құран аңтарып бір аңтарып беріңіз деп берген біреуше. Ал Құранды бір аңтарып оқып, анан ол дамлаға баяғы оқыған ақына бір қой берді. Андан кейін келгенден кейін үйіне да бір қой сойып, мешітте ақсақаларды шақырып тұр. Şu туралы маалымат берсеңіз, егер үйлесінде қылсақ болобу? Рахмат. Бул жерде ата-энеси өтүп кеткенден кийин Куранды хатым кылып, Куранды баштан аяк бир оодарып, ошол Куран китептин окулган Куранын Каримден болгон сооптор ата-энеге багыштоо өтө чоң жакшы нерсе. Муну перзенттердин өзү окуп багыштагандыгы эң жакшы нерсе. Бирок өзү билбесе, жанагы биздин телевизордон чыгып аткан каарыларыбыз бар. Мына ошолорго айтып деп, анан аларга ошо Куранды бир сыйра түшүрүп берсеңиз, ата-энеме соо тийсин десе, алар окуп берсе, албетте бул эң жакшы нерсе. Андан кийин атамдын колунан келсе, анда ошол каардагы убактысын кетирип окуду, ошол каар окуш үчүн канча аракет кылган деп, ошолордун илимин сыйлап, урматтап, ошол оозундагы көкүрөгүнө Куранды сыйлап, ага канча мал берсеңиз да азык кылат, албетте бул жакшы нерсе. Анан колунан келбесе, өзүн өзү кыйнап, анан кийин жанагыдай бир жок нерсени бар кылып, ошондон кыйнап хатым кылган жок, туура эмес. Бул колунан келген адамдар. Анан кийин кээ бир учурда хатымды мындай ставка коюп алып сөзсүз түрдө 1000 сом бериш керек, же мынча бериш керек, же бир кой бериш керек эмес деп. Ошол каар окуп атканда Алланын ыраазылыгы үчүн окуп бериш керек дагы, жанагы берип аткан адам дагы Алланын ыраазылыгы үчүн, ошол окуган Куран үчүн эмес, анын мээнети үчүн, анын илими үчүн, анын Кудай жолунда пакиза такыбалыгы, тазалыгы үчүн ырымы кылып бир нерсе берген болсо, албетте бул жакшы болот. Ошол молдолордун курсагы ток болгон болсо, ошол сизге каттуураак маселе айтып берет. Ошол сиздин кызматыңызды кылат. Ошол адам ток болгон үчүн сизди карап жүрөт. Мына кээ бир жерде, ошо кээ бир айылдарда молдосун карабай коюп, мана молдос Россияга кетип калып, өлүгү көмүлбөй, никеси кыйылбай, балдар окулбай, баардыгы дин безер болуп кеткен жерлер бар. Ошондуктан мен айтарым, урматтуу айылдыктар, бир артист чакырган болсоң, ол келип жарым жылаңач пул урдап берсе, ага тапкан ташыңы берип мактанасың. Мен мынчага, мында өзү экилик ырдап берет сага болгону. Анан сен өлсөң көмүп атса, үйлөнсөң сени никелештирип атса, балаң той болсо барып Куран окуп берип атса, анан молдо 200 сом берип коюп, ушунча бердим, анан молдо жеп коет деп кечке, ошо уялыш керек кичине. Ал молдо ошол биздин кызматыбызда жүргөн адам, ошону урматтап, сыйлап, билип, ошонун курсагын ток кылып, көңүлүн бүтүн кылып, анын перзенттерине да жардам берип карап турсак, ошондо ал киши бизге динибизди үйрөтөт. Анан мугалим сыяктуу, эмне үчүн мугалимдерге айлык беребиз, башка кылабыз, молдолор өкмөт айлык бербейт. Ошондуктан биз эл силердин мойнуңардагы милдет, ошол молдо жакшылап карап багып алыш керек. Ана молдо ичип койду, молдо жеп койду, молдонун айтканын кылганын кылба, дагы бир нерсе деген сөздөрдүн баардыгын жаттап алабыз, айтып берсек демеле жанагы жаңылмаш айткандагы банышар айтабыз.